Эс калтырган мырза болду. Албетте биз мен өзүм негизи бир сүйүүгө туруктуу адамдар экенмин. Дын катары толук айткенмин. 4 жыл сүйүшкөн мырза менен дагы деле мындай жылуу мамиледебиз. Көргөн жерде баягы сезимдер ойгонуп кетет деп эстеп кетесиң. Анткени бактылуу мүнөттөр көп болчу. Шаардын канчалаган сейил бактарын канчалап сейилдеп басып жүрдүк. Өзү сааттап, анан өзү дагы чогуу мисалы спортсмен болчу, анан чогуу чуркаган учурлар болгон, чогуу баскан учурлар болгон. Анан шаардын ар бир бурчу ал инсан жөнүндө көп нерсени эскертип турат да. Бирден эми билбейм, мүмкүн жолугаттыр, бирок ушундай болуп калды, эми тагдыр ушундай экен. Бул гүлдүн арасында бир жакындап калсаң. Гүлдүн арасында алтын шакек бар. Мен бүгүн Москвадан Айзада Жамгырчиеванын колун сурайын деп турам. Ийгилик каалап коюңуздар. Бул башка салып өткөзүм. Эгер сиздин жүрөгүңүз ооруп жатса, жүрөгүңүздү ооруткан адамды табыңыз. Мына ошол инсан сизге дава болуп берет. Бүгүн 1 апрель, кечээ 12ден кийин 1 апрель башталганда концерттин сахнанын артында Айзада экөөбүз атайын сүйлөшүп, киши элге тамаша кылалы деп атайын 1 апрель байрамында сиздерди киши тамашага салалы деп атайын кечээ айтып койгонбуз. Бүгүн интернеттин баардыгы ар кандай эме болуп атат. Анан бүгүн Самара шаарына айтып кол дедик. Ооба, бул болгону тамаша болчу, Нурмат менен бул сүйлөшүлгөн болчу. Нурматтын өзүнүн девушкасы менен өзүнүн жигитин бар. Көрдүңүзбү? Сиздер сүйлөшүп атасыздар. 1 апрель болчу, чоң рахмат сиздерге. Урматтуу бер туугандар, 1 апрель күлкү күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, кечээ күнкү болгон окуя жөнүндө аябай көп куттуктоо келип атат. Чоң рахмат. Буюрса, ал күн дагы келет деген үмүттөбүз. Бирок Нурмат экөөбүз чыныгы сахнадагы достордун бирибиз. Концерттин алдында экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Атайын бир элди бир тамашага салып көрөлү деп алдын ала сүйлөшүп алган. Сахнага Айзада билчү, ошон үчүн эмоциясы билдирбей турбады кайран кыз. Ооба, ошол себептерден Нурматтын фанат кыздары дагы мени аябай жаман деп атат. Сен эмне кыласың, муну эмне кыласың, сенен улуу көрүнөт, сен жеп койбойсуңчу. Сапарга чыкканда билесиң деп коет го мен өзүм. Айзаданын мүнөзү сонун аял затына тиешелүү бир сонун сапаттары бар. Силер ойлогондой эмес да. Кечирим сурайбыз, эгерде кимде ким жүрөгүңүздөргө жакын кабыл алсаңыздар, бул кабарды эртеби кечпи сөзсүз угасыздар деген үмүттөмүн.